Arvаңыздар, атпай Кыргыз элим. Амансыздар бу Айкөл Манас атанын урпактары. Касиеттүү Кыргызымдын урпактары. Сиздер менен жүз көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Алатоону чербеген, аскасы тоону тиреген Атпай журтун арваңыздар. Здравствуйте, гордый и славный народ Кыргызстана! Доброе утро, славные потомки великого Манаса Великодушного! Hello, proud and glorious people of Kyrgyzstan! Dear friends, we are sincerely glad to meet you. Good start to the day, dear compatriots, people of the majestic Alato. Барсыңарбы, өнөр сыйлаган уюткулуу улуу журтум. Салам айтам Манастын урпактарына. Жаңырсын Манасыбыз өзүбүздө. Эл Манастын урпактары уулдары амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, кадырман кыргыз журту. Манас атабыздын урпактары бүгүн Кыргыз элинде улуу күн десем жаңылышпаймын. Манас эпосы дүйнө жүзүндө эң жандуу, эң көлөмдүү эпостордун бири. Ооба, ал эми манасчылык өнөрү Кыргыз элине тиешелүү гана өнөр. Кылымдарды карытып келаткан улуу өнөрдү биз бүгүн даңктайбыз жана даңазалайбыз. Кыргыз элинин чыган уулу көптөгөн каруу сынактарда баш байгенин ээси. Улуу өнөрдү даңазалап, кастарлап, бапестеп келе жаткан Дөөлөт Сыдыков бүгүн Бишкек шаарынын чогортосунда борбордук аянтта тынбай манас айтып, дүйнөлүк Гиннес рекордтор китебине катталганы турат. Призер престижных и международных конкурсов сказительского искусства Дөөлөт Сыдыков, являясь носителем сакральной информации предков, сегодня на площади Алато попытается зарегистрировать непрерывное и длительное сказание эпоса Манас в книгу Гиннеса всемирных рекордов. In the most difficult and critical moments, as well as in the best of the most beautiful times, the Kyrgyzstan, the great Manas, and look for support in Manas. Today, relying on the spiritual support of Manas, Дөөлөт Сыдыков, dedicate on the continuous legend of Manas. Let us, friends, support him together. Аян болбосо, баян болбойт дейт улуу элибизде. Манасчы Дөөлөт Сыдыковга 12 жашында айтылуу манасчы Саякбай ата түшүнө кирип, ошондон кийин улуу өнөрдү аркалап манас айтып калган. Манасчыбыз бүгүнкү күнү дагы улуу устатым Саякбай ата деп ар дайым айтып келет. Дөөлөт Сыдыков манасчылык өнөрдү кан аркылуу өткөн десек туура болот. Анткени манасчыбыз тугумунан 3-чү муундагы манасчы болуп эсептелет. Чоң атасы Чымырбай Сыдык уулу, ошондой эле өз атасы Качкын Сыдыков дагы өз аймагында, өз убагында белгилүү манасчылардан болуп калган. Бүгүн манасчыбыз 5 метр бийиктиктеги айнек боз үйдө тынбай, көп убакытка созулган манас айтат. Бишкегибиздин борбор аянты кандай гана митинг, пикет, революция төңкөрүштөрүнө күбө болбоду. Канчалаган
өмірлер қиылды, қаншалған көз жаштар ақты. Мына бүгін алардан тазалануға уақыт келіп жетті. Кыргыз кайгырганда дагы, кубанганда дагы манасына кайрылат. Андан таяныч издейт. Манас атабыздын колдоосу менен Дөөлөт Сыдыков узак убакытка тынбай манас айтууга бел байлады. Баарыбыз сүрөп колдоп туралы. О жараткан, касиетиңден айланайын Манас ата. Өзүң берген жөндөмүңдү даңазалоого жол бер. Біз сыймыктанган Манас эпосубузду, манасчыларыбызды бүгүн бүткүл дүйнө эли угуп суккансың. Bir neçe saatler boyu tınbay Manas aytkan Manasçının rahmeti. Bu çalpı adamzat suktanarlık, özgöçö kasiyet жылуулугун улуу өмүр. Көңүл бурыңыздар, анда алгачкы сөз Олимпиада чемпиону, дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиевке сунулат. Айланайын Кыргыз элим. Бүгүн бүткүл дүйнө биздин уулубуздун Манас айтуусун bir neçe saat угуп дүйнөлүк Гиннес рекорд китебине жазылууга даярданып жатат. Бул биринчи жолу болуп жаткан жакшы жөрөлгө. Кыргыз элин илгертеден Манас атабыз чачылгандан чогултуп, бириктирип, мына журт кылып, бүгүнкү күнгө чейин биз Манас атабыздын арбагы руху менен жашап келе жатабыз. Мына бүгүнкү сыймыктуу биздин Манас атабыздын айтышы бул биз үчүн биримдиктин, биз үчүн Кыргыз элинин ортосундагы ынтымактын жана биздин Кыргыз элинин алдыга тынчтык менен, жакшылык менен өсүшүнө жол берет деп ойлойм. Кыргыз эли Манас атабыз менен жашап келген. Кыргыз эли Манас атабыз менен жашайт. Ошондуктан мен суранар элем, Амин. О, ала калайык кал Кыргыз элин Манас атабызды дүйнөгө таанытыш үчүн тынбай bir neçe saat Манас айтып, дүйнөлүк Гиннес рекорд китебине жазылыш үчүн биздин уулубуздун ушул журтчулугубузга кылган кызматын, ойлогон оюн, ишин аткарылсын деп баардыгыбыз Кыргыз эли бата берели. Денсаулык, туруктуулук Манас атаңды айтуу менен Кыргыз элин, Кыргыз тарыхын бүткүл дүйнөгө жарыялап, өзүң өмүр бою Кыргыз элине кызмат кылып, Аллам колдоп, денсаулыкта бол. Амин. О калайык, Манасчыны сүрөп туралы, Манасчыны колдоп туралы. Дөөлөт шуңкардай сабала, жамгырдай көгүл. Анда Манас айтчу ордуна Манасчыны кол чойлардын коштоосунда узаталы. Даярдык көргөнчө үммөт Манасчы уулубузду чакыралы дагы абасын колдоп келген инисин кол чойлары менен бул жака чакыралы дагы Манас эпосунан үзүндү угалы. Taşı coşulup, bayrağa girdi koşulup, Üydü bulgun karra taş,
ағып тұрды қосылып, қарағай ағып таллағып, қапталдағы кемберден татуту пенде жоллоғыз, оқтатып кетчүн еммедей, қалдыр күлдір қара таш, ағып тұра тастынан, жақындасаң шатшырап, кірре тұра табыдан, жыңғармаған өтпесе, сойшымында кечебе, өлімін деген кешпесе, өлімін деген өтөбі, мұны шундай аяным, үргөніштім баяным, жанына келген пендесе, жағасын қармап бұттайлап, төвір көзді көрініп, жандай түйші төгіліп, шоңсының жайын көргенде, соның ойы бөлініп, мұндай тастайлым, әрсемеңден бастайлым, ай жүректің артынан, аққым қардың артынан, атысы келді бабудан, атаңын көрі жетсем деп, аққым қандың нұрдысын, түгел қойбай көчіріп, кең таласқа кетсем деп, бірде күліп үндебей, бірде шығып сөйлебей, жетігім болды чөққаным, жолда қаттар сөйлеспей, келе жатта түш батыр, біріне бірі үндебей, ара жол басы тоқташып, атынан түшіп отқозып, қос тоғанның ұн тартат, атарын отқа қойышып, арғыл кептен қозғошып, бүтінің башы мөнділіп, арғайланып алып тұр, адырдың башы жамғырлап, ақшам болып қалып тұр, сусы кіргіл ақ көбік, аралашып алып тұр, анда сен мен кеп. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жаратқандың бергені ай күлмалған көктен жерге келгені бұлт болып құлып жаңғыры болып құйылып жерден өсіп шыққаны адамзат пендесі ежелден мұны ұққаны көктен болған ұры көз алмас тұнығы аламдан